жаттауга мүмкүнчүлүк түзүп берип жатат. Биз бүгүн кечте деп аталган уктурууда мына ушул нерселер тууралуу сүйлөшөбүз. Кыргыз радиосунун Ого толкунунда болуңуздар. Студиябыздын коноктору Кундуз Таштанова. Саламатсыздарбы? Арыбаңыз продюсер, өздүк брендтин устаты, цифровой психолог жана Сүтсай илими боюнча адис. Дагы бир мейманыбыз бул Назгүл Нуртаева. Инстаграм аркылуу киреше табуунун ыкмасын мыкты билет. Бүгүн бизге дагы түшүндүрүп берет. Бизнеси боюнча устат. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы Назгүл. Жана Шарабиддин кызы Зарылкан студиябыздын мейманы. Зарылкан, саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Зарылкан дарыгер, онколог, нутрициолог. Башкача айтканда туура тамактанууну үйрөтүү боюнча адис. Кесипкөй дарыгер. Кыздар, бар болуңуздар. Азыркы тапта убакыт акча болуп турган мезгилде убактыңыздарды бөлүп, чакырууңузду кабыл алып, студиябызга келгениңиздерге алгач ыраазычылык билдирем. Рахмат. Бул нерсе мобилдик телефон, интернет тармагы колубузга тие электе. Биз муну көңүл ачуу үчүн нерсе, убактылуу нерсе, маалымат алуу үчүн нерсе катары гана кабыл алчубуз. Азыр мезгил бышып жетилиптир. Интернет аркылуу каражат таап, өзүңдүн атыңды жазап деген кандай? Сенин атыңды эл билгендей, популярдуу кылып, көчөдө сени тааныгандай деңгээлге жеткирүү жана анын арты менен каражат табуу. Чынында интернет аркылуу каражат табуунун кандай жолдору бар? Анан интернет десек эле, биз бир эле интернетти элестетпестен андагы социалдык тармактар, ошол эле Инстаграм, Фейсбук, ТикТок, Твиттер, Контакт жана башка мамлекеттерде ар бир мамлекеттин өзүнө гана тиешелүү интернет тармактары бар эмеспи? Мына ушулар тууралуу бизге бүгүн айтып берсеңиздер. Сөздү биз Кундуз сизден баштасак. Саламатсыздарбы? Кутмандуу таң барыңыздарга, кыргыз элим. Кутмандуу кеч. Бул кечинде кетет. Кутмандуу кеч, кыргыз элим. Рахмат Элмиражи сизге чакырууңуздарга. Жана бул жакта онлайнда көп тармактуу бизнес кылса болот да. Мисалы үчүн кээ бирөө жүзүн көрсөтпөй иштегиси келет. WhatsApp'тан деле отуруп, сатуу менеджерлери бар менде 50дөй. Ошол айымдар кандай десем, ошол окуучулар деле чыгарабыз да. Товар болобу, курс болобу, WhatsApp аркылуу эле клиенттер менен сүйлөшүп, сатып, ошондон акча тапса болот. Сиздин бул платформаңыз интернеттин кайсыл тармагында жайланышкан? Фейсбукта, Твиттерде, Инстаграмда? Негизги көбүнчө бизде Кыргызстанда иштечү булак бул Инстаграм эң негизгиси. Көбүнчө фокус ошо Инстаграмда турат жана ал жакта Инстаграм аркылуу сатуулар бизде көп. Биздин сатуулар мына 4 жылдан бери канча иш алып келем онлайнда көбүнчө Инстаграм аркылуу. Бирок азыркы тапта ТикТок бизде жабылып калды го, бирок ошол болсо деле кирип атышат да. Но ТикТоктон деле акча тапса болот. ТикТокто кантип акча тапса болот? Өзүңдү таанытсаң болот, бат таанытсаң болот, ахват кылсаң болот, товарыңды көрсөтсөң болот. WhatsApp аркылуу клиент менен сүйлөшүп, ишеним арттырып, анан ал менен дагы сатууларды жүргүзсө болот. YouTube'ду дагы жүзүн көрсөтпөй, YouTube каналдарды алып барып, американский башка бир ушундай баракчаларды алып барып дагы иш тапса болот да. Бул жакта көп иштейт, бирок эң негизгиси личный бренд, өздүк брендке, өзүңдүн атыңды таанытууга жана мындай бир мындай серьезный бизнести дагы алып чыкканга көбүнчө Инстаграмга басым жасалат. Себеби биздин бардык сатуулар көбүнчө бүт реклама Инстаграмдан. Бизде Кыргызстанда көбүнчө өлкө население көбүнчө Инстаграмга басым жасап, ошо ырчылардын, блогерлердин баракчаларын карап, ошо Инстаграм аркылуу карашат көбүнчөчү. Анан экинчиси бул жана товардык бизнести сатканда деле адам менен тил табышып сүйлөшкөнгө Инстаграм биринчи касание тийиш деп коет. Андан кийин уже сделка уже WhatsApp аркылуу кетет бизде. Кундуз, сиз ушул интернет тармагы аркылуу иштеп жатып, ушул Инстаграмдагы өзүңүздүн баракчаңыз аны өнүктүрүп, өстүрүп, соода сатыкты жакшы бир бийик деңгээлге жеткирип, мына ушунун аркасы менен 3 үй сатып алдым дедиңиз. Ооба, биз биринчи жолдошум экөөбүз үй алдык, андан кийин дагы бир комнатуу үйлөрдөн экөөнү алдык. Ошондо 3 үйүбүз бар, андан сырткары дагы машиналарды. Бул эми материалдык байлык, элге кылып аткан кызматтан, андан сырткары дагы элдин астына чыгып, өзүмдүн ушул потенциалымды реализация души деп коет, жүрөгүмдүн каалаган ушул билимдер аркылуу дагы чыгып атканым эң негизги менин жетишкендигим жана
ушул билимдер аркылуу бул билимдерди алып өзүмө вложенияларды кылып ошол эле сүтсай илимин сүтсай мастер болуп коучинг биринчи экинчи үчүнчү тапка чейин окугандыгыма эле 500 миңдей акча коротком. Дагы да буюрса жакын арада дагы да барам. Жана ушул сатууларды көбөйтүш үчүн сатуу техникаларын курстарды окуп ошол эле психолог айымдын дагы продюсеримен, мен дагы инфопродюсермин. Бул именно инстаграм аркылуу ошол эксперттердин курстарын, алардын дагы ушул консультацияларын, ырчыларын, ырларын, тойлорго заказдарын саткандай эле продюсерлер ошол курсту сатуу менен доходко чыгуу менен алектенишет чоң онлайндагы командасы менен. Демек, бул жакта чынында эле ошол ийгиликтерди ооба бир гана үй бүлө бала чакам дагы бар. Үй бүлө бала чака өзүмдү өнүктүрүү, элге кызмат кылуу жана материалдык байлыкты дагы баардыгын чогуу алып келе жатам десем болот, шүгүр. WhatsApp аркылуу соода кылууга сизде 50дөй киши телефонунда олтуруп иштешет дедиңиз. Мына ушул схеманы бизден угармандарыбызга түшүндүрүп кетсеңиз. Бул жакта мындай да, 20-30 сатуу менеджер болсо, мисалы үчүн мына психолог айымдын курсун сатканда 20-30дай онлайн менеджерлер иштешет. Айылда болобу, алардын жүзүн алар жандуу деле көргөн эмесмин. Алар болгону менден 2 жума окушуп туруп, ушу сатуу техникаларын үйрөнүшүп, аябай көп адамдар келип жазышат да, онлайн сатып алгым келет, курспу же болбосо товарбы, ушул көйнөктү дегенде ар бир кардарга жакшы мамиле кылып, ага жакшы кандай десем ошол товар боюнча, инфопродукт боюнча курс тууралуу маалымат берип, товарбы, курспу, консультациябы, жакшынакай консультация берип, адам менен сүйлөшкөндү үйрөнүш керек. Сатуулардын эң негизгиси бул тил, сүйлөшүү. Тилин бар сүйлөп атам эмес, адам менен сүйлөшүп, көйгөйүн уга билип, ага керектүү нерсени сунуштап дегенде, бул да өзүнчө психология. Ал айымдар менен үстүртөдөн иштеш чоң психология. Эртең менен планерка бизде, кечинде отчет аламын. Ошондо натыйжалуу жакшы иштешет. Экинчиси болсо, калган адистери бул SMM, мобилограф, директи караган бир айым отурат. Мен аны көрбөсөм дагы, чын сөзүн ачыгы, мисалы үчүн менин инстаграмымды дирекке келген каттардын баардыгын обработка кылып, номерлерди сатуу бөлүмүнө чыгарган айым Ошто, Каракулжада, кичинекей эле кыз, бирок менин окуучуларымдын бири ишенимдүү айым. Анан мен ар кандай болуп калышы мүмкүн. Ошонун баардыгын бат обработка кылып, WhatsAppка сатуу бөлүмүнө ташташ анын жумушу. Ошого ал бир 5 миң, 8 миң алат. Онлайн иштеген үчүн кошумча киреше. Экинчиси стористерди жазаган үчүн 5 миң, 8 миң, 10 миңге чейин алат. Ага мен прогрев текст берем, ошону жазаган үчүн, кооздогон үчүн. Үчүнчүсүнө, мисалы үчүн жума сайын бир жолу жолугушабыз, ал келип мени 5 саат тартып кетет, 10-20 ролик рилс даяр болот. Ал үчүн ага ошо 3 саатына 5 миң, средне 5 миң төлөйсүң. Ушундай да, ал баласы менен үйдө отуруп жумасына бир жолу, 2 жолу чыгып коюп 5 миңден 5 миң таап келгени, бул уже бизде среднестатистикалык зарплата Кыргызстанда 20 миңби, 30 миң. Но үйдө отуруп балдар менен жылуу жумшак, ошол мобилограф болуп деле сүрөт тартып, видеону монтаждап, кошумча жумуш кылып деле иштей алат. Менден 20 миң алса, башкадан 20 миң алса, баары эле бир 3 саат, 5 саат иштеп, колу менен, билим менен ошол акчаны таба алат, киришилерге чыга алат. Чынында сонун азыр болгону билим жетишпейт да. Эгерде даже азыр ушул биздин көрүүнү угуп аткан айымдар айылда болобу, региондо болобу, даже Россияда болсо дагы WhatsApp'ым иштебейт, YouTube'ум иштебейт десе дагы, WhatsApp аркылуу сатуу менеджер болуп, үйүңдө отуруп, жылуу жумшак, 5 балаң барбы, 3 балаң барбы, отуруп алып иштей бер. Акча таба бер. Кошумча киреше. Акчадан да мурун биякта эң биринчи айымдар бул өнүгүү. Чөйрөгө кошулуу, кечке эле отура бербестен адамдар менен сүйлөшкөн, бул дагы психология. Канча гана айымдар келет, депрессияда болот, күнөөлөйт, өзүн өнүктүрбөйт, таштап салган болот. Чөйрөгө кошулуп, өзүн өнүктүрүп, акча эмес, ниети бул жакта өнүгөм, өсөм, командага кошулам, ушулар менен дагы өсөм деген ниет болсо, анда сонун өсүү болот да. Акча эмес, биринчиси бул өнүгүү, өзү менен иштөө деп коюш керек да. Ошондо анан өзүнө жүрөгүнө жаккан нерсени дагы алып кете алат. Чынын айтайын, мен өзүм цифровой психолог, мастер сүтсай болгондуктан, коуч болгондуктан, туулган күнүнө жараша дагы командамды бүт туулган күндөрүнө жараша койгом. Кимдин эмнеге потенциалы бар. Кээ бирөө ойлойбуз, сүйлөйбүз, тилим бар депчи. Кээ бирөө болсо сүйлөшкөндөн качат. Адам менен сүйлөшкүсү келбейт, жазса качат. Компетенция жок да. Адамдар менен кээ бирөө сүйлөшкөндөн рахат алат. Ошону карап туруп сүйлөшкөндөн рахат алган кызды сатууну үйрөтүп туруп, ошо сатуу бөлүмдөрүнө башчысы кылып, ушундай койгон учурларым болот. Баракелде.
эфирибизди улантабыз. Интернет аркылуу акчаны кантип табабыз? Мына ушул суроого толук кандуу жоопту студиябыздын конокторунан алып жатабыз. Азыркы суроону мен Зарылкан Шарабидин кызына бергим келет. Дарыгер-онколог, нутрициолог, туура тамактанууну биздин угарман журтуна үйрөтүү менен каражат тапкан Зарылкан. Котман кечиңиздер менен, саламатсыздарбы, дени сак элим. Интернет тармагында кантип акча тапса болот дарыгер? Мисалы, сиз кантип таап атасыз? Мен консультация аркылуу. Анткени консультацияда адам келет, менин чачым түшүп атат, тырнагым ичкерип кетти, энергия жок, уктап турсам чарчаймын, запор бар, терим кургак, терими безетки чыгат деген белгилер менен келишет. Булар сизге түзмө-түз келеби же телефон аркылуу ондан байланышта болушат? Телефон аркылуу келет. Анткени азыр ГОСко барсак кандай очередь. ГОСко барсак ар бир пациентти 20 мүнөттөн ашык карай албайт. Бир күндө ар бир врачка 50-60 пациент туура келет. Ал очереди жазылса болот, бирок ал жерге барып маршрутка менен жеткичи, таксиде жеткичи канча убакыт кетип атат. А бул жерде интернеттен жазат консультация. Командам бар, кыздар бар. Кыздар жооп берет, убакытын тактап берет, үйүндө отуруп, телефонду жандырып, өзүнүн белгисин айтып берет. Ал белгисин айтып атканда мен түшүнөмүн. Эгер острый, курч учур болбосо, өзүм ага дары-дармекти, тамактанууну түшүндүрүп беремин. Эгер курч болсо, сөзсүз дарыгерге, дарыканага, бейтапканага бара турган учур болсо, анда ал жака көрсөтмө берилет. ГОС больницадагыдай эле анализ тапшырат, диагностикалык УЗИ, рентген бүт баары жасалат. Болгону үйдө отуруп, видеозвонок менен. Менин командам бар деп калдыңыз. Командаңызда канча адам иштейт? Командада азыр 3 кыз иштеп атабыз. Алар сатуу менеджерлери дейт. Келген пациенттин суроосуна жооп берет. Убагын тактап берет. Эксперттик суроо жоопту мен өзүм аткарып берем. Мына ушундай онлайн кеңеш берүү, консультация берүүнү ачуунуга кандай ой менен келдиңиз? Кантип ачып калдыңыз? Жана алгачкы киришиңизди кантип таптыңыз? Сонун суроо бердиңиз. Бул негизги онлайнга келишимдин биринчи түрткү болгон. Анткени мен онкологияда иштейм, улуттук онкология, гематология бөлүмүндө, лейкозология эң оор больнойлор менен иштейм. Ал жерде практикада көрөсүз да, биздин элибиз ушундай жөрмөлөп калганда, туугандары көтөрүлүп келет, же болбосо скорая помощьта келет. Эч качан алдын ала келбейт. Айтасыз да, бир ай мурун, бир жума мурун каякта жүрдүңүз эле десе, мен өтүп кетет деп ойлогом дейт да. Ал бир ай мурун эле кайрылып, же бир ай мурун жашоо образын бир аз өзгөртүп койгондо, ал нерсе болмок эмес. Анан ойлонуп калдым да, биз масштабтуу түрдө жардам бериш керек экен. Мен отделенияда жүрсөм, 100-200, аш барса 1000 эле кишиге жардам бере алат экенмин. Онлайнга чыксам, масштабтуу жардам дагы бере алат экенмин. Оорунун алдын ала алат экенбиз да. Оору мисалы үчүн ал келген адам ошол күнү эле ооруп калган жок да. Ал 3 жыл мурун, 5 жыл мурун, 10 жыл мурда туура эмес адаттарды аткарды, туура эмес тамактанды. Ошонун кесепетинен ооруга чалдыгып атат. Биз уктап турсак эле сразу ооруп калбайбыз. Алгач белгилер болот. Алсыроо, баш ооруу, энергия жок, уйкусурап, ныксырап, терибиз белги берип баштайт. Анан биз аны кенебейбиз да. Кабыл албайбыз. Качан болбой калганда барабыз. Интернеттин пайдасы масштабтуу түрдө рилс тартам, көбүнчө рилс аркылуу. Рилс менен бүт эл көрөт. Уже адамдар түшүнүп баштады, менин чачым түшүп атса,
Instagram баракчасы бул, ошол жакты көр, жазыл, жана ошол нутрициологдон курсун сатып ал деп бири-бирине айтышат дагы, ошол аркылуу сизге келишет, сиздин каражатыңыз көбөйөт. Демек, бул жерде эң башка нерселе өзүңдө баштапкы платформа билимиң болсо, ошол билимиңди сатып, элге үйрөтүп, ошонун аркасы менен өзүңдүн жеке атыңды жасап, жана каражат таап аласың. Кыргыз тилдүү контент аз биздечи, Кыргызстанда. Ошон үчүн биз полный кыргызча жазабыз. Даже мына эмне үчүн чачым какачтайт, эмне үчүн менде запор болот, эмне үчүн ыйлаганда тамак менен басырып атам сезимдерди деген видеолорду чыгарат да, TikToктон, Instagramдан. Анан мындай развлекательный контент көрүп аткан адам көрүп калат да жөнөтөт, өзү көрөт. Туура эмнеге какачтап атыптыр? Эмне үчүн менин весим кетпей атат? Эмне болуп атат? Анан профессионалдуу врач өз билимин эле элге таркалап. Сиздерде билим бар болсо, урматтуу окурмандар, угармандар, сөз түрдө билимиңерди өзүңөрдүн ичиңерде ката бербестен, бир адам, эки адам болсо дагы пайдаңарды келтирсеңер болот. Башкача айтканда, эгерде адамдын колунан жумуш келип, ошол эле СТОдо машинени жакшы оңдосо, ошол эле ашпозчу болуп, каттаманы жакшы жасаса, ошол эле балким медайым болуп уколду жакшы сайса, анда ошол билген эле нерсеси жөнүндө контент тартып, билген нерсесин түшүндүрүп, балким көңүл ачуучу форматта, балким үйрөтүүчү форматта видео тартып, анан ошол аркылуу билимин элге таратуу менен каражат тапса болот экен. Болот. Бул реалдуу. Андан сырткары бул реалдуулук батыраак элге, эл бул жерде сыйлайт экен да. Башка учурларда реклама колдонуп, же сарафанный метод дейт го. А бул жерде реалдуу интернеттен келет, сиз менен түзмө-түз көрүшөт, продуктаңызды алат, жыйынтык жакшы болот. Кийинки суроону биздин студиябыздын коногу Назгүл Нуртаева айымга узатмакчымын. Назгүл бизнес боюнча устат. Мына ушул сөз айкалышын бизге так түшүндүрүп бериңизчи. Бизнес боюнча устат. Бизнестин кайсыл тармагы, эмне боюнча жана кантип элдерди мындай бизнес боюнча эмнеге үйрөтөсүз? Саламатсыздарбы, урматтуу менин угармандарым. Мен бул бизнеске келгенимден 4 жыл болду, бирок акыркы учурда 4 жылдан бери интернет аябай катуу иштеп баштагандан баштап бул ишибиз дагы да алдыга жылып баштады. Анткени үйдө отурган мамочкаларга деле менин сатып жаткан продуктумду алар үйдөн отуруп жөнөкөй эле Инстаграмдагы эмес, WhatsApp'тан эле реклама кетирип эле өтө сонун бизнестерди жасашат. Кечирип коесуз, мен сатып жаткан продуктум, сиздин сатып жаткан продуктуңуз эмне? Видео контент үйрөтүүчү сабакпы? Сайбирен Wellness компаниясында иштейм. Это сибирский здоровье, ал жакта БАДы, витаминдер бар да. Ошол БАДы, витаминдерди биз бир дагы сом акча салбай эле биринчи реклама кетиргенди үйрөтөм кыздарга. Кантип үйдө отуруп WhatsApp'тан, Instagram'дан, TikToktон бүт жактан рекламаны кетирет. Алар заказдарды алар, ал адамды, кардарды или эмеге, магазинге жөнөтөт, или болбосо өзү доставка кылып берет дагы. Ортодон өзүнүн ошол убакытты кетирип, түшүндүрүп берип, айтып берген үчүн өзүнүн кэшбэк акчасын алып калат. Мына ошентип отуруп, азыркы учурда мен компанияда иштеп баштагандан баштап 4 жылдын ичинде менин командам 5 миллион товар оборот жасайбыз. Бир айдын ичинде. И компанияда менин командамда 1021 адам бар азыркы учурда, дагы күнүгө көбөйүп атат. Ушул айымдар үйдө жөнөкөй эле, менде особенно командам Оштогу өзбечка командам бар да, чоң командам өзбечка. Бир эле кечириңиз, өзбечка деп айтпай эле болот бул эфирде. Чоң команда. Чоң команда деп эле коелучу. Вырежут да. Вырежем. Бул жерде менин чоң командам бар. Ошто прям кыздарым өтө катуу иштешет. Үйдө отурган 5 баласы менен үйдөн чыкпай эле отуруп, телефон менен айына азыркы учурда 70 миңден 100 миңге чейин айлык алып, өздөрүнүн Сайбирен Wellness деген магазиндерин ачышып, бизнес вумен болушуп, и салондон жапжаңы машиналарды алышты да. Ошондо жолдоштору менен даже семейный бизнес кылышып, саякаттарга чыгып, уже иштеп баштап атышат. Бунун баары тең онлайн артынан келди. Анткени мен бул Ошто кыздарды көрбөйт да болчумун.
Бунун баары WhatsApp, Instagram, TikToктун артынан кыздар келип атышат. Бизде ушул бизнесте өтө бат өнүгүп баштадык. Бизде качан адамдарыбыздын баарытын Instagram, TikToктон көбүрөөк көңүл буруп, ошол жака ошол мисалы үйдө отурган мамочканын баласы ооруп атат да. Эмне берерин билбейт, кандай кылсам деп. Биз бул жерден решение таап берип атабыз. Мынакей. Ушул жерден кечирип коесуз, ушул жерден жана Зарылкандын айткан сөзү, үйдө апа кичинекей баласы менен отурат, ооруканага барганда убакытты алат, кыжалат болот, так маалымат албай да калышы мүмкүн. Бирок колунда турган телефон аркылуу эле сиздердин продукция жөнүндө маалымат алат дагы, ошол жерден өзүнүн маселеси чечилет. Да, вот мисалы Зарылканда эле сиздерге мисалы азыр D3 жетпей жатат. Көп балдарга төрөлгөндөн баштап D3-ни обязательно беришибиз керек да. Ошол D3 витаминске жетишпей атат десе, ал айым аптекага барып, аны издеп отурбай, телефондон эле ошол D3-ни болушунча изилденет. Кандай D3 беришим керек, эмне кылышым керек деп бизден эксперттерден, биз уже канча жылдан бери бул бизнесте жүргөндүктөн биз уже эксперт болуп калдык да. Именно ушул жактан бизге суроолорун берип, өзүнө жооп алат дагы, заказ берсе үйүнө алып келип берет аны. Бизде если определенный бир суммада заказ берсе, даже доставка бекер үйгө чейин. Мынакей бул дагы интернеттин артынан биз айымдарга бизнес, жакшы жашоо, саякат, чөйрө эң негизгиси мынакей ушундай сонун обученияларга, окууларга келип биз өнүгүп атабыз. Мисалы үйдө болгон может какой-то проблемаларыбыз бар да, мындай семейный болгон, но именно онлайн аркылуу биз ошол жерден бүт нерсебиздин баары ачылып, чечилип, оңой да, оңой жашоону настолько усложнять этпей элебиз да. Онлайн аркылуу бизнес кылуу азыр өтө өнүгүп жатат. Дагы 5-6 жыл бул өтө чоң өнүгүү болот да бул жердечи. Мен дагы интернет тармагын көрүп отуруп, менин баамыма караганда, балки мен туура эмес баамдап жатам. Эгерде туура эмес айтып жатсам, кесипкөйлөр катары менин оюмду оңдоп койсоңуздар. Азыркы тапта эмнегедир депрессияга түшкөн адамдардын саны көп окшойт. Анан туура тамактанууну билбеген адамдардын саны көп окшойт. Талап болсо суроо дагы болот дегенде, талап ошончолук күч болуп аткандыктан сиздердин курстар элге керек болуп, эл ошол курстарды сатып алып, ошол курстар боюнча иштеп, өздөрүнүн муктаждыктарын канааттандырып атат. Туурабы? Эмнеге мынча элибиз депрессияга кирип кеткен? Мурда эле ушундай болчу беле, же азыркы тапта эле пайда болдубу? Бул жакта Назгүл эжеде мисалы үчүн бир гана витаминдерди заказ кылуу эмес, ошол үйдө отурган айымдар товары жок да, товар менен бизнес башташ үчүн биринчи вложение керек, акча жок, каражат жок. Кенен каражат керек. Кенен каражат жок, ошондуктан булар 0 вложение менен чөйрө таап, окуп, бесплатно бекер окуп, кантип адам менен. Чөйрө таап деген кандай? Мындай. Чөйрө таап дегенде азырынча көбүнчө айымдар кандай? Мына мисалы үчүн мага менден да акылдуу кыйын айымдар чөйрө үчүн да келишет, энергия үчүн да келишет. Биз айымдар бири-бирибизден чөйрө үчүн дегенде кимдир бирөө менен сүйлөшүп олтурганга адам, убакыт өткөргөнгө адам. Мындай да, караңыздар, Назгүл айым, Зарылкан айым менин насаатчылыгымдагы айымдар. Бул айымдар мыкты адистер, мыкты акылдуу айымдар болсо дагы, сөзсүз түрдө эң биринчиси бул өнүгүп өссөм, ийгилик жаратам, личный бренд түптөйм деп келген айымдар мага. Ушул чөйрөдө өздөрүнө окшош, максаттары окшош айымдарга кошулганда, булар башкача өнүгүүлөргө алышат. Биз мисалы үчүн чогулуп 2 айдын ичинде тренингтерди кылабыз. Мына мен өзүм биякта Бишкекте турсам дагы, Жалал-Абадта, Оштогу психолог, продюсер, наставниктердин башын бириктирип туруп, онлайн эле өткөргүлө деп баарын башкарып атам да. Биз айымдар, эркектер бизден энергия алса, биз айымдар ийгиликтүү айымдардан, жакшы айымдардан, чөйрөдөн, ушу бири-бирибизден энергия алат экенбиз да. Ошон үчүн азыр эмне үчүн мына айтып атпайсызбы, сиз депрессияга кетип калып атабыз, мынтип атасыз. Бул жакта мен ответти цифровой психолог катары бере аламын да. Бизде экинчи мына 20-чы кылым деп атпайбызбы? 2025-жыл, 24-жыл болот. 2 бул век психологии. 1990 деп мына кайсыл эле убакта мен мисалы үчүн азыр университетте социалдык психология факультети магистратурада окуйм. Мен барганда азыр бүт факультет
забитый, ушунча көп калоо. Эмне үчүн? Бирөөсүн карасаң, мен кичинекей балдар менен зордук зомбулук боюнча иштешем, мага психология керек деп көлдөн келип атат 50-дөгү аял. Тиги байке келип атат, мен колонияда колонияда жаткандар менен иштейм. Мага деле психология керек. Логопед келип атат, мага деле психология керек. Жаш өзү психология. Бирок бизде кандай десем, ошол телефондор менен отуруп калдык, көбүнчө өзүбүз менен болгондуктан биз сүйлөшкөндү унутуп баратабыз. Бири-бирибиз менен сүйлөшкөндү. Демек, кандай десем, ар бирөөбүз ошол эле даже Советтик Союзда төрөлгөн айымдар, мен ошол 50 жаштагы, 45 жаштагы айымдын продюсери болгондуктан бизде 40, 50, 60та даже менин апам окуйт да. Анан эмне үчүн окуйсуң дегенде, жан дүйнөм тынчтыгын керек, мен өзүмдү тапкым келет, блогдорман арылгым келет деп айтышат 50-60тагы эжекелер. Демек, мындайда акчаң болсо дагы жан дүйнөң тынч болбой атса, сен өзүң күчүң жетпесе, чөйрө менен, адис менен барып ошол нерсени чечсе болот. Анан адамга адам керек. Адамдын чөйрөсүндө адамдар менен өсөт да. Ошон үчүн түнт мүнөз үйдө эле отуруп, жана мисалы үчүн кээ бир айымдар отуруп калып атпайбы, 10 жылдап төрөп, депрессияга малынып, чөйрө менен, билим менен өсүп кетсе болот. Мен деле ошондой абалда 4 жыл мурун депрессияда подряд төрөдүм. Акчам жок, памперске даже акчам жок. Жолдошум 2 жумушта иштейт, ипотека төлөйт, болгон 5000 сом учурга 5000 сомго айына жашаган учурлар болгон. Бирок ошол кезде жана памперстин ичиндегисин алып, тряпкаларды коюп, ушул менин эң основной болумда болгон да. Ошондо мен өзүмө сөз бергем, мен чөйрөмдү өзгөртөм, мен жашоомду өзгөртөм, баары менин колумда. Үйдө балдарым менен каяка иштейм? Эч ким жумушка албайт. А пандемияда, ошо пандемия жөн эле болгон жок. Любой кризистен өсүп болот экен да. Трансформация либо через кризис, либо через обучение деп коет да. То есть окууларга барып, өзүңүз трансформация болуп, өсүп, жаңы азыр заман өзү ошондой. 1 ай, 2 ай окуп алып эле, кесипти сразу ошол эле 20-30 миңди 1 ай, 2 ай окуп алып, чөйрө менен жөндөм үйрөнүп алып эле иштеп акча тапса болот. Азыр 9-дан 6-га чейин иштеп, госто, банкта иштечимин мен, 2 кесибим бар, 2 высшее образование бар. Банкта 9-дан 6-га чейин иштейсиң, 6-да туруп кете албайсың, начальнигиң жаман көрөт, баларым ооруп калат, ооруганда суранасың, коллектив жаман көрөт. 3-тө барып үйдү да жетиш керек, балдар да караш керек, иштеш да керек. Азыр заман ошондой. Аялдан эмнени требовать этип атышат? Эми успешно, ийгиликтүү бол, билимдүү бол, өзүңдү да кара, еще акча тап, еще балдарыңды кара, еще өнүк, еще бизнес ач, еще жакшы кийинип жүр, еще кайын журтка кызмат кыл. Ошонун бардыгына эмне керек? Билим керек, жөндөм керек, адам сынып калбаш керек. Чөйрө, билим, ошол көп каталарды кетүүгө, депрессияга малынып кетпөйгө, даже сетевой болобу, баргыла, бизнес нолдон баштагыла, чөйрө керек силерге, өсүш керек. Ошол адамдарга кошулуп, бекер үйрөтүп атабы маркетинг, ооба даяр нерсени. Сен макул менин курсумду сатканды деле үйрөн, башка бирөөнүн товарын сатканды үйрөн, жөндөм да бул. Өмүр бою ал техника сенде калат. Чөйрө сенде калат, жөндөм сенде калат, билим өмүр бою сенде калат. Бул менин башымдагы билимдер мен менен Америкага кетемби, Турцияга кетем, мен менен кала берет. Кайсыдыр бир убакытта ырчы болом деген кесип мода болуп кеткен. Окубай эле коем, анткени мен ырчы болом деп. Ансыгары асыр бир дагы стереотип элде калыптанып калган ой болуп атат. Мен окубайм, анткени мен блогер болом дагы, блогерликтен акча табам деп. Мына биздин студиябыздын меймандары Кундуз бул сөздү тастыктап жатат. Жада калса блогер болуш үчүн эң биринчи негизи билим керек, жана өзүңдүн кесибиң керек. Ошол кесип аркылуу каражат табуу үчүн сага биринчи билим керек. Андыктан мен блогер болом, мен окубайм деген замандаштардын бардыгынын кулагына күмүш сырга эң биринчи билим, анткени алган билимиңдин негизинде анан блогерликте өзүңдүн көрмандарыңды, өзүңдүн чөйрөңдү, өзүңдүн аудиториясыңды таба аласың. Суроону мен кайра Зарылканга узаткым келет. Зарылкан, биздин элибиз туура тамактанганды буга чейин билбейт беле. Асыр эле туура тамактануу боюнча курстар ачылып, асыр чынында нутрициолог деген дарыгер абдан зарыл дарыгер болуп калды. Ким менен сүйлөшсөм эле, мен туура тамактануу боюнча бир барактарды бардыгы көтөрүп алган. Туура тамактануу боюнча момдай тамактарды жешим керек экен деп. Туура тамактануу зарылдыгы эмнеден келип чыкты?
Соны сурай бердиңиз. Эмнеден келип чыкты? Эмне дегенде баары акчаны таап атат. Материалдык үй алды, жер алды, Турцияга барды. Мурда курсагы бар болсо авторитет болгон. Ой, достатыкта жашайт экен деп. Азыр курсагы барды, эрки жок экен. Өзүнүн үстүнөн иштей албайт экен, өзүн карай албайт экен дейт. Эмнеге буга спрос көп? Азыр трендте ден соолук дейт. Ден соолук тренд модада. Ким стройный болсо, кимдин ден соолугу чың болсо, көзү, кашы бар ордунда турса, ошол инсан мындай сыймыктанып жүрөт да. Туура тамактануу мода. Азыр туура тамактануу. Анткени адамдар түшүндү. Биз жеген тамактан биз курулат экенбиз деп. Анткени интернет өнүктү, маалымат келип атат. Мурда маалымат жок болчу. Мурда курсак, жаман курсак тойсо болду. Азыр жакшы тамак көбөйгөндүктөн оору көп. Барчылыктан оору көп. Тамактын көбүнөн. Ал биздин организм мындай да, аренда калгандай да. Тырмакчанын ичинде алганда, аренда калгандай. Эми ушул сөздү түшүндүрүп берсеңиз кененирээк. Анткени өзүбүздүн койгон максатка акча кылай, финансылык жакка жетиш үчүн гана керек. Көзүбүздү колу. Андан кийин кереги жок деп ойлойбуз да. Биздин ден соолук. Кереги жок деп мамиле кылабыз. Мамиле жасайбыз. Биздин ден соолук өмүр бою бир жерде турбайт да. Мисалы үчүн бензинге, машинага жакшы бензин куйсаңыз, ал кантип өтө сонун Ferrari дейбизби, Гелик дейбизби, ага начар бензин куйсаңыз бузулат да. Ошондой эле биз эмнени жесек, биз ошодон курулабыз. Эптеп септеп деген сөз бар да. Жаман курсакты тойгозсок, ошондой ден соолук алабыз. Сапаттуу, жакшы сапаттагы бензинди куйсак, машинабыз жакшы. Демек, элибиз ошол сиз айтып аткан нерсени түшүнүп, кантип туура тамактанам деп анан сизге кайрылат. Сиз ошону интернет аркылуу элге үйрөтөсүз. Туура тамактаныш керек экендигин тизмегин тизип берип, мына ошоңуз аркылуу, консультация аркылуу өзүңүздүн гонорарыңызды алып, мына ушул аркылуу өзүңүздүн интернеттен каражаттап үй бүлөңүздү багып атасыз. Эң негизгиси дары-дармексиз. Тамак аш, жашоо образ, үй тамак, адаттарды өзгөртүп гана. Анткени ал эл азыр миллионун көтөрүп аптекада жүрөт да. Дарыканада жүрөт. Ал миллиондору ага жүрөгүн, өпкөсүн, бөйрөгүн алып бере албайт. Түшүндү эл, анын алдын алышым керек экен деп буну интернет аркылуу жетип атат. Интернетте нутрициолог, дарыгерлер чыгып атат, айтып атат. Мурда больницага барганда эле укса, азыр интернетти жандырып эле угуп атат, маалымат толтура. Элде маалымат көбөйдү. Ошондуктан. Маалыматка болгон мукташтык көбөйдү, ооба. Миллиондорду таап үйлөрдү алса деле, мисалы үчүн төрө албай жүргөндөр да болот. Ал туура тамак, образ жизни, анан үй шартында, айылда жашаса да үй шартында, үй тамактар менен, үй гимнастика менен, плюс психология менен өзү менен иштеп туура тамак. Мен эмне жесем ошондон турам деген сөз бар. Азыркы абал, мисалы үчүн депрессияда дагы тамакта образ жизни деп коет, ошонун бардыгы да байланыштуу да. Эми мына ушул жалпылап айтканда ушул блогерликти дейли, сиздердин психолог, коуч, мугалимдик кылуу, устаттык кылуу, мына ушуну ишке ашыруу үчүн кандай каражаттар талап кылынат? Мисалы, биз бүгүнкү эфирди камсыз кылуу үчүн кыздарды чакырганда, кыздардын жанында кадимкидей эле техника каражаттары бар. Ар биринин колунда чоңдон баштык, бул жерде кадимкидей эле стойкалар, телефондор, кармагычтар бүт бардыгы менен келишти. Ушунун баардыгы жана дагы бөлөк, балким монтажный стол керек, балким микрофондор керек. Мына ушул техникалык кандай каражаттар зарыл? Жана ошол техниканы иштетүүнү каяктан үйрөнөсүңөр? Мен жооп берейинчи. Мен эч кандай, кантип айтсам, мындай болгондо, алгач жөн эле үйдө дубалдын алдында туруп мен рилс тартканмын. Бир жыл. 3 кызым 40 чыккандан кийин баштагам. Анткени мен депрессияга кирип кеткенден коркчумун да. Өзү кызыгып, жумуш менен алек болоюн, декретте отуруп, артка кетип калбайын деген максатта чыкканмын. Кызымды уктаган учурда эртең менен 5-6да турат элем, туруп рилс тартат элем. Телефон эле керек. Android, iPhone, неважно, телефонду коесуз дагы. Турасыз дагы сүйлөйсүз. Болду, эч нерсе керек. Калоо керек,
болду. Баарыбыз эле андроидтан баштаганбыз. Азыр баарыбыз Элбер эже туура айтып атат. Мына келгенде эле биз өзүбүздүн стативтерибизди коюп эле автоматтык түрдө телефондорубузду күйгүзүп түз эфирлерге чыгып баштадык. Азыр мына биз эфирде жазап турган жаткан мезгилде ар бир студиябыздын коногу өздөрүнүн каналдарында түз эфирде жана азыр түз эфирде сизди канча киши көрүп атат? Менде 19 киши. Менде 24 киши. Анан бул биз эфирлерди сактап коебуз. Эми ооба бияк мен насаатчы болом, биякта мен шакирттерим деп койсом болот да, наставничестводагы. Анан кечинде эле эфирлерди өтөбүз сразу депчи. Анан мен азыр ушу сүйлөп атам да, уже эле бияк бүтөр менен айтайын деп атам да кыздаргачы. Эфирден сүйлөгөн ар бир суроого жоопту кесип туруп рилске чыгарасыңар деп. Потому что сиз берген суроолорго булар энергиясы менен ушунчалык сонун жооп берип атышат. А мен карап айтып атам да, уже ушул жооп бергендер мындай элге телефонду коюп алып туруп тарткан рилс башка, энергия башка. А сиз берген сонун суроолорго булардын чын жүрөгү менен энергиясын берип аткан жоопторду көрүп алып, ушундай сонун сүйлөйт экенсиздер деп атам да. Анан ошолорду уже бүтөр менен тапшырма берем. Эфирди менин эфирим аласыңарбы, өзүңөрдүн эфириңерди аласыңарбы? Запись экрана кылып туруп, кайра кесип чыгасыңар деп. Демек бул энергия, бул сүйлөгөн сөздөр, билим менен анын аркасында билим турат, ошол текке кетпеш керек дагы, ошол кайра сиздерге иштеш керек. Эмоция бериш керек. Эмоцияны бериш керек. Жок, мындай да, элмерже карасаңыз, сиз ушунчалык ийгиликтайымсыз, билимдүүсүз, мисалы үчүн ораторсуз, анан сиз унчукпай эле эч нерсе инстаграмыңызды иштетпесеңиз, сабактар жазбай, мындай элге деле да, бекер деле элге мындай видеолор тартып, сүйлөрүнүн астында ушундай гимнастика кылыш керек, артикуляционный гимнастика кылыш керек. Сүйлөрүнүн астына эфирин чыгарышына мындай ниет коюш керек деген сыяктуу деле сөздөрдү айтып элесиз, биз деле көрүп, ушунча керек турат, биз деле бир пайда алабыз да. Демек, сиз аны кылбасаңыз, акылдуу болуп өзүңүз менен кала бересиз. А эгерде ошону тартып койсоңуз деле, бир 100 айым, 50 айым онлайн көрүп, Алайда, Ошто, Нарында, Көлдө болуп туруп эле, эң негизгиси ниет турбайбы? Туура деп бир мындай жөн эле элге биринчи мындай да, мен эмне үчүн ийгиликтүү болду жолум? Биринчи ниетим пайда, элге кызмат кылуу дечимин. Пайда алып келүү, жөн эле блог эмес, пайда алып келүү. Анын аркасынан акча келип баштады. Ошон үчүн сиздерде мына азыр биздин эфирди психолог көрүп атабы, же жөн эле үйдө отурган ашпозчубу, үйдө отурган айымбы, өзүнүн инстаграм жашоосун кабыл алып эле көрсөтө берсе, ошол именно жашоосун кабыл алып эле ошону блог алып барып көрсөтө берсе, сторис тартып бирөөнү реклама кылса да 1000 сомдон алса деле рекламаны макул да. Жылдыздардын балаларын айтпай эле коеюн, 20-30 миңден үйдө бир сторис. Но 1000 сомго реклама алса да, подарок алып бартер кылса дагы, айылда жашайсызбы? Android менен да иштейсизби? Салат жазып атасызбы? Дасторкон даярдап атасызбы? Көрсөтө бериңиз. Калооңуз барбы? Самое главное, калоо болсо сөзсүз түрдө результат болот. Уялуу деген сезим, мен уялам, эл эмне дейт деген сезим ар бирибиздин жүрөгүбүздө бар. Мисалы, ошол эле айылда жашаган саанчы кыздарыбыз, айылда мал караган кыздарыбыз бар. Алар дагы өздөрүнүн күнүмдүк эле турмушунан уялуунун эч кажети жок. Ошону эле тартып, ошону эле элге берип, ошол нерсесинин аркасы менен, ошол эле айылдагы видеоблог, айылдагы контенттен эле аркасы менен өзүнө каражат тапса болот экен да. Ал эми ушул уялууну жоюу үчүн эмне керек? Мындай да, азыр заман өзү ушундай болуп калды да, биз ар бирөөбүздүн өзүбүздүн каналыбыз бар, карабайсызбы? Биз өзүбүздүн стористерибиздин алып баруучуларыбыз, өзүбүздүн түз эфирлерибиздин алып баруучуларыбыз болуп калдык да. Анан заман өзү ушундай ар бирөөңүздөр өзүңөр канал ачып, сторис алып барып, канал, телеграм бүт кыла берсеңиздер болот. Анан уялуу сезимден мен элди айтпайын, өзүмдү айтайын. Уялуу сезимден кетүүгө мага эмне болгон? Адам качан иштеп баштайт? Адам качан трансформация болгондо, кризиске түшкөндө, жан дүйнөсү кыйналганда уже кылыш керек деп баштайт. Экинчи, мен өзүм ошону басып өттүм да. Экинчиси муктаждык. Мен балдарым үчүн деген. Балдарым үчүн кыламын. Анан карасам эч нерсе акча таппасам, үйдө балдар менен отурам, эмчектемде балдар менен отурам, мага бирөө бир жолдошум иштеп атат, бирөө мага 1 сом берген жок. Эшке чыктым, мага бирөө 1 сом, 500 сом эмес, 200 сом эмес, даже 1 сом бербейт мага. Өзүмдүн жашоомду курап кетүү адамдын өзүнүн колунда. Биз гана себепчи боло алабыз, жараткандан сурана алабыз. Анан ошол уялуу сезимден биринчи суроо бериш керек. Эмнеден уялып атам? Эмне болот? Мен блогко чыгып, сторис тартсам, эмне, ким шылдыңдайт? Эмне болот? Андан эмне алам? Мага алар эмне, акча алып келеби?
мен ошентип иштесем мага эмне шылдыңдашат. Мен деле шылдыңдашкан. Эмне блогер болоюн деп атасың, ырчы болоюн деп атасың дешкен. Жылдыз болоюн деп атасың. Сен 30тасың. Сен чоң аялсың. Колуңан келбейт деген. Ошол эле жакындар, эң биринчи бут тоскондор жакындар болот. Эң эле бут тоскондор булар албетте жолдошум болгон. Сен 30тасың, сен 30тасың, сен эмнеге TikTok тартасың, балдарды көрсөтпө, бизди көрсөтпө, көз тиет, чоң эле аялсың деп ушинтип баштаган. Анан ыйлап коюп кыла бергем жумушта. ыйлап коюп эле кыла бергем балдарым үчүн, өзүм үчүн депчи. Себеби дегенде көз карандык, финансылык көз карандык, эркиндикке чыккым келген. Анан айымдар кээ бирөө токтоп калат көбүнчөчү. Мени жолдошум колдобойт депчи. Анан менин ушул чыгышыма, ушул ийгиликтерди жаратышыма күйөөм 1 сом берген эмес, мамам эч ким колдогон эмес. Наоборот, ошол колдобогон нерсе сени күчтүү кылат. Эч ким колдогонго не обязан. Милдеттүү эмес. Жолдошуң дагы. Демек аларга кийин таарынбаш да керек. Таарынбаш керек, вообще таарынбаш керек. Таарының все ийгилик качат сенден. Анан суроо бересиң. Ооба, мына мен мону кылдым, макул, мен ошону жазадым, мына сүрөттөрдү жазадым, видео салдым, мени шылдыңдашты ичо. Азыр мен ошо шылдыңдаган баары сыймыктанышат. Сендей үйлөрдү алгым келет, сендей машиналарды тепким келет, сендей болуп билимдүү болгум келет, сендей болуп акча тапкым келет деп келишет өздөрү. Надо будет. Кийинки суроону Назгүлгө бергим келет. Назгүл, сиз алгач ирет мына ушул блогерликти деп коелу, өзүңүздүн баракчаңызды иштетүүнү баштаганда сизди ким колдоду эле дагы, ким каршы чыкты десем туура эмес болуп калат, шылдыңдады эле? Түшүнбөй койчу шуну деп. Эң биринчиден именно өзүмдүн страничкаларым менен иштеп баштагандан кийин мага наоборот, мен жолдошум мени ар дайым колдоп келет. Мен кичине эле жумуш баштаганда эле сен колуңан келет. Мен артка кетип баштаганда эле эмнеге сен артка кетип атасың? Сенин колуңан келет, давай деп ушинтип иштеткен да. Мен эмнени айткым келет азыркы учурда кыздаргачы. Кыздар азыркы замандагы айымдар Инстаграмдан мисалы кооз жашоону көрүп тажап кетишти. Алар именно ошол кооз жашоону көрүп, кээ бирде даже депрессияга батып кетет да. Биз ошон үчүн жөнөкөй жагыбызды көрсөтөбүз. Кечирип коесуз, ушул суроону ушул жерден бербесем болбойт. Эмне себептен Инстаграмдагы кооз жашоону көрүп депрессияга батышат? Мен ошого жетпей калдым деппи? Ооба, ошентет да. Эмнеге мен да саякатка чыкпай жатам? Эмнеге мен ага окшоп ошол сумканы албай жатам? Эмнеге мен алтын ала албайм дейт дагы. Анан телефонун өчүрөт да, барып өзүнүн жашоосуна тарынып кетет да. Ошон үчүн биз адамдарга азыр Инстаграмдан жөнөкөй жашообузду көрсөтөбүз. Чачыбызды жуубай, таранбай эле рилстерди тартып, өзүбүздүн кандай келбетибиз болсо уй саап аткан жерден именно ошол нерселер адамдарга кызык. Уй саап аткан, эшиктин алдын шыпырып аткан, балдарың менен жүдөп, какап кантип сен ошол эмеңди өзүңдүн бизнесиңди жазып атасың. Мисалы мен 2 кичинекей балам бар, кечинде ноутбуктан иштеп отурганда келгенде мынтип түртүп коюп эле жумуш кыла берем да. Анан кече да кошунам таң калып атпайбы? Кичине көңүл бурсаң, азыр муну жазай калайын, алам депчи. Ошентип биз бирок бүт нерсеге жетишип атабыз да. Дагы эмнени айткым келет? Ооба, мен уялам, мен корком, мен таарынам деп отура берсек, бизге эч ким эчтеке алып келип бербейт. Мен эмнеден чыгарган ушул нерсе, эмнеге мен ийгиликтерге жетип баштадым? Мен корком, мен уялам, мен тартынам деп отура берип, өзүмдү 5 жылга элестеттим. Мен каерде болом? Мен жүрөгүм чыгып кетти. Мен 5 жыл дагы деле ушундай жашоодо жашайынбы депчи. Нет, мен жашоомду өзгөртөм. Дагы 10 жылга элестеттим, мен өлө ыйлагам да ошол моменттечи. Нет дедим, мага мындай жарабайт. Мен жашоомду өзгөртөм, мен жасайм, мен колуман келет, мен бүт баарын кылам болчу. Мен эч кимден уялбайм дегем. Ошондон баштап мен жашоом өзгөрүлдү. Ошон үчүн эчтекеден уялбай, коркпой, кандай эмнени билсең ошол нерсени көрсөтө бериш керек. И всё. Инстаграм, ТикТок, WhatsApp'тан ошол нерселер колдоно берсек болот да. Мен суроону Зарылканга бергим келет. Зарылкан, сиз мына ушул блогерлигиңизди, Инстаграмдагы жумушуңузду баштап жатканда ким колдоду, ким колдобой койду? Мага эмне болду? Биринчиден мындай болдум да, мен интернет мага бир плюс да алып келди, минус да. Минус жагынан башталды меники. Анткени интернетке кирсем,
мен менен окугандар эле заведующий, карьераны жасап атат. А мен балдарымды мен биринчи семьяны коюп алганмын да. Анан төрөдүм. Балам 40 чыгып атат. Мен бул жашоодон калып кеткендей сездим. Баары эле ийгиликтүү. Мен үйдө отургандай сездим. Анан балансты кармайм дедим. Балансты кармап, колумдан келишинче мага эч ким зарплата бербешин түшүнчүмүн. Анткени интернетте сразу келбейт. Анда билген билимимди айтып баштадым. Ошондо жолдошум колдоду. Штатив алып берди, микрофон алып берди, свет алып берди. Ошол менен баштадым. Жолдоштор колдобогондор аябай ийгиликтүү болот окшойт. Андан кийин менин ийгилигимди көрүп айтып аткан рилстер элге жагып, жарым жылдын ичинде 20-30 миң эл келди. Подписчик келди. Анан бир жездем сүйүндүрүп атпайбы, сен бул менен дейт бир партияны алып чыгып кетесиң деп атпайбы десе, күлсө эл бул жак актив, живой болду да. Менин аудиториям жаккан адам келди. Реклама эмес. Польза бар же, пайдалуу болгондугу үчүн келди. Ошондо менде күч, энергия болду. Өзүмдө мындай мотивация болду. Элге жагып атат турбайбы? Мен жалпак сөз менен айтканым депчи. Медицина тилинде эмес, жалпак сөзүндө айтылды да. Ошондо колдоо, үй бүлөм колдоду, эл колдоду. Бул жерде эл көбүнчө колдоду. Эл бири-бирине сарафан эме атат. Жөнөтүп, катталышып, ошентип аудитория келди. Блогерликтин аркасы менен популярдуулук болуп, блогерликтин аркасы менен миллиондогон доллар каражатты тапкан чет элдеги блогерлерди билебиз. Францияда өткөн олимпиадада бир блогердин ошол олимпиадага барып, нары бери басып, сторис чыгаргандыгы үчүн 8 миллион доллар акча төлөп берилгендиги интернет тармагында кадимкидей эле расмий маалымат катары маалымат сайттарында, абройлуу маалымат сайттарында берилди. Ооба, көбүнчө суроо беришет да, мен сторис татсам мага канча акча берет депчи. Кеп биякта сторис же Instagram тартып акча берүү эмес. Мисалы үчүн сизде бизнес бар болсо, шейшеп айылда жашап, шейшеп сатсаңыз деле, ошону элге таркатуу максатында Instagramыңызды иштетесиз, сүрөткө тартасыз, айтасыздар, мына бул шейшеп Турциядан заказ кылынган, товар мындай деп айтып, сатасыз. Ошол эле мисалы үчүн көп окуп атышпайбы? Мен повармын, повар на выездде окудум, дасторкон жазайм деп эле айылда мына жөнөкөй эле айымдарды алалы. Аны дагы кардар табыш үчүн видеого тартып, сүрөткө тарта калып, мен заказдарды кабыл алам деп адам менен сүйлөшүп, коммуникация кылып, анан сатуу жасап, анан акча табат да. Ошон үчүн бул жакта товар, кызмат аркылуу кызматыңды реклама кылып, анан ошол стористерден, Instagramдан келет. Дагы бир айта кетчү нерсе, сиз сурап атыңызбы, канча эфир бизди көрүп атат деп. Бизде 30-20 30 көрүп атканы менен бул эфирди сакталып туруп чыгаргандан кийин ушул моментте кармап калышыбыз керек да. Чыгаргандан кийин записти көп айымдар көрөт. Анан кайра муну мен мисалы үчүн уже муну эмне кылам? Командам бар да, мунун ссылкасын жөнөтөм, YouTube'умду алып барган кызга айтам, скачивать этип туруп YouTube'га сал дейм. Уже эфир YouTube'га кетет. Анан скачанный видеону кыздарга Telegram'га жөнөтөм, булар кесип рилстерине деле чыгара алат. Именно ушул берип аткан суроолорго жооптор өтө мощный болот. Эң негизгиси бул энергия менен сүйлөп, мына чын жүрөгүбүз менен сонун маек куруп атабыз, биздин жан дүйнөбүз жыргап атат. Ушул нерсени көрдүңүзбү? Мен уже стратегически кандай ойлонуп атам. А бул билим жок болсо, калып кетмек. Эфирде болбойт болчу, кесилбейт болчу, элге таркабайт болчу. YouTube платформасынан дагы биз азыр телевизор көрбөй калдык го, YouTube'да отурушат. YouTube'ду дагы алып барам дейм. Команда мен эмес, команда башкарат. Демек бул жака команда менен, эл менен ушинтип өсүүлөр болуп атат да. Анан билбегендер ушинтип эле сурайт, сторис тарсам ким канча акча салат депчи. Анда эмес. Ошо товарыңды, кызматыңды салып анан кардар келет. Мына бизде 30 адам көрүп атса, бизде мисалы үчүн 5 келсе, биздин консультациясын 1000 сомдон же 3000ден алса нутрициолог, же бияктын командасына келип иштесе, же менин наставничествома келсе, 30 айымдан 5 деле мага мындай жетиштүү. Же болбосо бул эфирдин записин көрүп деле келсе, бирөө келсе дагы мага ошого шүгүр. Ошон үчүн эч качан аз болуп атат, же подписчигим аз эмес, кыла бериш керек, жаза бериш керек, акырындык менен өсүү болот. Демек, сторис тартабызбы, же болбосо рилс тартабызбы, анын артында билим, кайсыдыр бир сенин колуңан келген өнөр, колуңан чыккан жакшы бир буюм.
деп коеюн. Мисалы нан жасасаңыз, наныңызды кантип жасап жатканыңызды, наныңызга эмне деген энергия, эмне деген ой салып атканыңызды тартсаңыз, ошол өзүнүн көрүүчүсүн табат. Демек, мунун аркасында билим жана өнөр болуш керек экен. Билим керек, өнөр керек, анан билимдүүлөр деле келип атпайбы, мисалы үчүнчө өзүн көтөрүп жаза албайт. Кандай ийгиликтүү айымдар бар, билим десе баары бар. Ошол үчүн наставник, устат же болбосо ошондой чөйрөгө кошулуш керек. Результатка жетиш үчүн, дисциплинага түшүш үчүн. Жалгыз дарак токой болбойт, жалгыз адамдар менен ушул чөйрөгө бул айымдар эмнеге келип атат? Мен мисалы үчүн чөйрөдө 10-15 айым бар. Ошол чөйрөдө бири-бирибизди көрүп, шыктанып, анан өсүүлөр болуп атат. Анан албетте алдын үстүндө алып барган бир адам болуш керек. Кадырлуу радио көрөрмандар, бүгүн кечте уктуруусуна ортоктошуп болдуңуздар. Бүгүн биздин студиябызда интернет тармагында өздөрүнүн билими, өнөрү менен жана өжөрлүгү менен ийгиликке жеткен айымдар Кундуз Таштанова, Рахмат. Назгүл Нуртаева, Рахмат. жана Зарылкан Шарабиддин кызы болду. Кыздар, ишиңиздерге ийгилик. Дей соолукта болуңуздар. Сиздердин бүгүнкү биздин студиябызга келип, угармандарыбыздын бул жаатта кызыккан суроолоруна жооп бергениңиздер үчүн ыраазычылык билдиребиз. Аман болуңуздар. Кыргыз радиосунун Ново толкунунан бул программабыз